Салам достор. Мына жаз келди. Жаз менен кошо май дагы жакындап атат. Май жакындаган сайын биздин студент болом, жогорку окуу жайдан бир өзгөчө кесиптин ээси болом, билим алам деген досторубуз үчүн өзгөчө күн жакындап атат. Жүрөктөрдүн дүкүлдөгү күчөп, ойлор онго, саналары сангап бөлүнүп, эмне кылсак, кантсек, канткенде эмне болот деген сыяктуу суроолор пайда болуп, ошонун чечүүнүн жолдорун издешип жаткан учур бул албетте жалпы республикалык тестирлөө. Мына эми ошолордун ичинен кыргыз тилинин өзгөчө бир бөлүмү болгон тексттин үстүндө иштөө, текст окуу жана түшүнүү деген маселе көпчүлүгүбүздү, дээрлик бардыгыбызды бир сыйра бир капталыбыздан бир капталыбызга оодарылып алууга мажбурлап жаткан учур. Текст менен иштөө, текст окуу жана түшүнүү. Мындай алып караганда, ал тексттер бизге түшүнүктүү эле сөздөр менен, бизге түшүнүктүү эле сүйлөмдөр менен жазылгандай болот. Бирок суроолоруна келгенде эле негедир такыр эч нерсени түшүнбөгөнүбүздү байкап калабыз. Бардыгы кыргыз тилинде жазылат, түшүнүктүү эле сөздөр. Окуп чыгабыз. Бирок варианттарына келсек, бардык варианты туурадай сезилет, же бардык варианты туура эмес деп сезилет. Эмне үчүн? Бул жерде кандай татаалдык бар? Кандай айырмачылык бар? Албетте бул жерде бир аз философиялык, психологиялык, аналитикалык салыштырмалуулуктар көп, аргументтер көп, фактылар көп, илимий терминдер көп, теориялар көп. Адамдардын ой жүгүртүүсүн, анализдөөсүн, салыштыруусун талап кылган тексттер берилет. Жөнөкөй тексттер берилбейт албетте. Илгери өткөн заманда бир акылмандын 9 уулу болуптур, алар абдан ынтымаксыз экен. Кийин акылман аларга бирден чыбык алып келдирип, аларды бирден сындырып, көрдүңөрбү деп, баарын чогуу сындыра албай, көрдүңөрбү ынтымактуу болгула деп айтыптыр. Ошондой ынтымактуу болуп калыптыр деген сыяктуу бизге тааныш окуяларга бай тексттер эмес, такыр бизге тааныш эместей, бир туңгуюктукту жараткан тексттер келгендей болот. Бул дагы туура. Эми көпчүлүккө кыйынчылыкты жараткан мындай тексттерди биз эмне үчүн түшүнбөй жатабыз деген суроого себептерин издейбиз, суроонун. Себептерин билишибиз керек. Буга конкреттүү ушундай болгондо ушундай болот деп жооп айта албайбыз, бирок себебин табууга аракет кылабыз. Эмне үчүн биз түшүнбөй жатабыз? Эми карап көрөлү. Биз мектепте 11 жыл окудук, эбегейсиз көп тексттерди окудук. Бирок ошолордун ичинен бизге ошол тексттердин ичинен эң түшүнүктүүсү кайсы сабак болду? Албетте, адабият сабагына байланыштуу тексттер болду. Андагы көркөм чыгармалардын тексттери түшүнүктүү болду. Эмне үчүн? Себеп дегенде, андай бизге тааныш каармандар, бизге көнүмүш болгон окуялар, алардын байланышы, алардын өнүгүшү жана башка. Так бизге тааныш адамдар. Ошол эле жомоктор, ошол эле романдар, ошол эле повесттер, ошол эле аңгемелер. Булардын бардыгын биз түшүнөбүз да албетте. Чыңгыз Айтматовдун Ак кемесин окудук, түшүндүк. Ошол эле Сынган кылычты окугандырбыз, анда окуяларды түшүндүк. Акылдуу дыйкан жомогун окудук, түшүндүк. Алтын куш жомогун окудук, түшүндүк. Каныбекти окудук, түшүндүк. Бирок анда биз эмнени түшүнбөй калдык? Эми ошол эле мезгилде көркөм адабияттан башка дагы адабияттар бар, китептер бар. Алгебра, геометрия, химия, биология, зоология. Ушулардын бардыгы бар. Физика. Эми суроо. Биз ушуларды түшүндүкпү? Албетте, 100 адамдын ичинен 2 же 3, мейли 5 деп коеюн, мейли 10 дейин. 10 адам ушул китептерди окуп түшүнгөндүр, ал эми калган 90убуз, ошолордун ичинен мына мен дагы түшүнгөн эмеспиз. Такыр түшүнгөн эмеспиз. Мен мына эсимде бар, мектепте окуп жүргөнүмдө биология сабагынан олимпиадага барчу элем. Олимпиадага барып, зоналык деңгээлден өтүп, андан кийин районго барып ал жерден өтүп, областка барып ал жерден өтүп, кыскасы абдан көп жеңгем, бирок такыр түшүнүгүм жок болчу. 0. Эмне үчүн? Себеби мен тесттин бардыгын, суроосунун жоопторун жаттап чыккам.
суроосун биология боюнча тест бар эле, ошонун бардыгын ачып, демек жүргөнүчүнүн кан түсү кандай? А ак, Б кызыл, В көк, ошентип жаттагам. Бирок түшүнгөн эмесмин. Ошентип олимпиадаларды жеңгем, бирок азыр менден биология боюнча сураса, биология деген аталышты гана түшүндүрүп бере алам. Ал эми калганын жок. Түшүндүрүп бере албайм. Себеби мен өзүм түшүнгөн эмесмин, жаттагам. А жаттаган нерсе сөзсүз ал унутулуп калат. Эстен чыгып кетет. А түшүнгөн нерсе баягы бир адашпасам Альберт Эйнштейн айткан, билим бул сенин эсиңде калган нерсе. А калганы билим эмес, убакытты талаага кетирүү. Демек, маселе эмнеде? Демек биз көркөм адабиятка байланышкан роман, повесть, аңгемелерди түшүнгөнбүз, ал эми илимге байланышкан китептердеги тексттерди түшүнбөгөнбүз. Ошол эле физиканы, ошол эле химияны, ошол эле биология, ошол эле геометрия, ошол эле алгебра сыяктуу так илимдердин тексттерин такыр түшүнбөгөнбүз. Эгер үйгө ошол текстти окуп айтып берүү тапшырмасы болсо, мүмкүн арасынан түшүнгөндөрү мүмкүн аракет кылгандыр, ал эми түшүнбөгөндөрү эжекеден мугалимден коркконунан мүмкүн ошону жаттап. Эгер жаттай албаса, дептерди ачып коюп, ошол бетин карап, тартылуу күчү деген бул эки предметтин китепти ачып алып, ушинтип бул жакты карап, айтып эптеп кутулганбыз. Бул албетте эми ал мезгилде мүмкүн өзүбүз түшүнбөгөндөрбүз, бирок бул өзүбүздү өзүбүз алдаганыбыз болот, Анан кийин эми сен ошентип кыйналып айтып берип атсаң, мугалим кой дей албай, жок дей албай, аракетиң үчүн деп жок дегенде 3 коюп берген. Албетте 3 2ге караганда түзүк, бирок сенин билимиң үчүн, ой жүгүртүүң үчүн 0. Эгерде биз ошол мезгилде берилген тексттерди, ошол илимий тексттерди, китептердеги тексттерди мүмкүн болушунча, ошо эгер 3 бет текст болсо, ошонун ичинен түшүнүп 3 сүйлөмдү өзүбүз түшүнүп айтып бергенибизде, бүгүн ийгиликке жетишмекпиз да. Бизге берилген тексттер дагы мына ошондой илимге байланышкан тексттер болот дагы азыркы учурда. Анан биз түшүнбөй жүрө беребиз. Себеби мында эми биздин жаттап жооп берүүбүзгө мүмкүнчүлүк жок. 0. Бул жерде фактыга байланышкан суроолор такыр жок. Бардыгы сенин ой жүгүртүүңө байланыштуу болот. Тактап айтканда, бул тексттеги суроолор арканды тигил жака таштап коет дагы, ошол үчүн тап дейт. А биз ошону таппай айланып жүрө беребиз. Себеби текстти окуп түшүнө албай жатабыз. Биздин мээ кабыл албай жатат. А мүмкүн көркөм чыгарма болгондо бир хам болуптур, ал келесоо экен, урушарга тоо таппай, урунарга жоо таппай, тескерисинче, урунарга тоо таппай, урушарга жоо таппай, бир күнү желеттерин чакырып, мага келесоону тапкыргиле дептир деген текст берип, анда соң суроосу. Хан кимди таап келди деп айтыптыр? А. Акылдууну, Б. Келесоону, В. Генийди, Д. Тыйканды деген сыяктуу суроолор келбейт албетте. Бул жерде такыр башкача. Айландырып берген, такыр өтмө майынды берген, метафоралаштырып берген суроолор келет дагы, жооптор да ошондой болот. Себеби биз мектепте ошол эле адабиятты окуганыбызда, мейли илимий тексттер бул жакта калсын, көркөм адабиятты окуганыбызда дагы аны анализдеп окуган эмеспиз. Мына бизге баарыбызга тааныш Алык Осмоновдун Ата журт деген ырын алалы. Ал кантип башталат? Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу, бороон улуп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, токтой турчу, жол карайын ата журт. Деген текст болсо, биз аны мугалимдин айтуусу боюнча жаттап келип бергенбиз. Кандай эми жаттап келсең эң сонун? Эми түшүнүгүң айтчы деген суроого келгенде, бул ата журтка арналган, ошо ата журтту сүйүш керек, ошо мекенге күйүп патриот болуш керек. Анан ошондон кийин ар бир адам ушу мекенди сүйүүгө деп ушинтип кыйналганбыз. Эми менин бир кеңешим.
Албетте, мен мына жалпы республикалык тестирлөөгө тапшырарына бир 2 ай 3 ай калган адамдар үчүн муну айта албайм, себеби убакыт абдан аз. Ал эми кийин келечекте 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин тапшырам дегендер үчүн кеңеш. Эгерде кийин жалпы республикалык тестирлөөдө жок ар кандай алып таштайлы, бул текстти окуп түшүнүү бул бир эле ошол жалпы республикалык тестирлөө үчүн эле эмес, бул жалпы сенин жашооң үчүн, келечегиң үчүн абдан керектүү болот. Ошон үчүн текстти оңой, кыйналбай окуп түшүнүүгө кадам койгон болсок, анда ар бир текстти анализдеп, ага бир аз сын көз караш менен карап, ага өз пикирибизди кошуп айтууга, түшүнүүгө аракет кылалы. Маселен, ушул эле Ата журт деген текст алалы, жылуу кийин жолуң кыйыныш жүрүсүң дейт. А силер эжекеңерден сурадыңар беле? Эжеке же агайыңардан айтыңызчы, эмне үчүн жылуу кийин деп жатат? Кайсы кийим? Каяктагы кийим? Эмне үчүн Ата журт кийинет? Неге? Эмне үчүн жолуң кыйын деп жатат? Эмне үчүн даңгыр эмес, шыдыр эмес? Эмне үчүн кыйын? Ата журт кийинеби? Ата журт бир жака барабы? Же болбосо кышта катуу бороон улуп кар уруп деп жатат. Айтыңызчы, неге кышта катуу дейт? Эмне үчүн кыш? Эмне үчүн жаз эмес? Эмне үчүн күз эмес? Эмне үчүн жай эмес? Эмне үчүн бороон улуйт? Айрым жылдарда кыш болгондо бороону жок эле, кар деле көп катуу жаабай кыш болот. Эжеке эмне үчүн? Эмне үчүн? Эмне үчүн? Мына ошентип ар бир тексттеги ар бир сүйлөмгө, сөзгө маани берип окуган болсок, мүмкүн биз азыр такыр текст менен иштөөгө келгенде кыйналмак эмеспиз. Же болбосо мынакей ошол эле учурда бизге баарыбызга тааныш математикадагы бир өзгөргүс теорема бар, теория бар. Орун алмашуудан сум өзгөрбөйт деген бир сүйлөм бар, оңор эмес ойду билдирет. Жана ошондой эле бул эмне өзгөртүүгө такыр мүмкүн эмес дейт. Орун алмашуудан сум өзгөрбөйт. Ушул теория маани эми? Өзүң өз жеке оюң менен, жеке түшүнүгүң боюнча айтчы десем эмне дейт элек? Ойлонуп көргүлөчү мынакей. Орун алмашуудан сум өзгөрбөйт дегенди сенин жеке пикириң боюнча эми мындан башкачараак кылып, бир аз кененирээк кылып айтып берчи. Мындайда албетте мен да кыйналмакмын. Мүмкүн аз деле кыйналаттырмын. Не деп жооп берсем мүмкүн? Мисалы 2 болсо, анан бул жерде 3 болсо, анан 3тү бияка жылдырып 2-ни бул жака жылдырсак, баары 5 келип чыгат. Анан 2-ни мындай кылсак, анан мындай 5 келип чыгат деген сыяктуу кылып, нерсе кылып кыйналышыбыз мүмкүн, бирок мындай конкреттүүрөөк, кененирээк түшүнө албай калган учурлар болот. Албетте баарыңарды дебейм, баарыбызды дебейм, тактап айтканда. Көпчүлүгүбүз. Демек, урматтуу достор, текстти окуганда кандай текст болбосун, аны түшүнүүгө аракет кылуу керек. Андагы окуяны эле түшүнүп койбой. Эгер биз окуяны эле түшүнүп койчу болсок, анда ушул сыяктуу азыркыдай болуп кыйналабыз. Мына кыргыз тилинен өткөнбүз бардыгыбыз, кептин канча түрү бар эле? Албетте 3 түрү бар. 3. Биринчиси баяндоо кеби, сүрөттөө кеби, анан кийин акыркысы ой жүгүртүү кеби. Же тексти. Кеп бул текст, экөө бир эле түшүнүк. Демек, баяндоо кеби бизге маалым болгондой, мында көбүнчө окуялар, көрүнүштөр, ошолордун бардыгы баяндалат, кыймыл-аракеттер көп болот. Анан бир күн асан эртең мененде туруп, анан кийин сыртка чыгыптыр, сыртка чыкса бул жактан ит ау деп үркөн экен, чоочуп кетип, андан соң үйүнө кайра кыйкырып качып кирген экен, апасы эмне болду десе, мени ит тиштеп алайын деди деп сыяктуу баяндайсың. Ал эми сүрөттөөчү? Сүрөттөө деген албетте биз көзүбүз көрүп турган нерсени, предметти, объектти, анын кандай экендигин, кайсыл жерде экендигин кенен ачып сүрөттөп беребиз. Алыска көз жүгүртсөм, көк мейкин кең тала, ал жердеги жайнаган кызгалдактар. Жана ошондой эле ар бир гүлдү өзүнүн мээримине алган күн нуру деген сыяктуу айтып бере алабыз. Ал эми ой жүгүртүүчү? Мына ой жүгүртүү бизди абдан чоң машакатка салган нерсе ушул. Ой жүгүртүү текстин жазуу дээрлик көпчүлүгүбүздүн колубуздан келбей калат. Маселе ушунда. Ой жүгүртүү бул адамдын аң сезимин
ушунчалык аналитикалык негизде салыштырмалуу аргументтер, фактылар, далилдер, бири-бирин катарлаш коюу, таразалоо, ар биринин деталдарын изилдеп чыгуу сыяктуу көп комплекттүү ой жүгүртүүнү талап кылат. Ошон үчүн кыйналабыз. Себеби мында абдан көп аракет керек болот. Көбүнчө азыркы биздин текст менен иштөөдө дагы окуу түшүнүүдө мына ушундай тексттер берилет дагы биз түшүнө албай кыйналабыз. Демек, эң башкысы бардыгын түшүнүп кабыл алууга аракет кылгыла. Менин эң негизги, эң башкы алмашкыс кеңешим ушул. Адамдын мээси өтө ийкемдүү зат. Өтө ийкемдүү. Бардык нерсеге эмне болот? Ыңгайлаша берет. Бардык нерсеге ийилип, каалагандай формага ээ боло алат. Болгону биз анда аракет кылышыбыз керек. Маселен, биз организмибизди чыңдаш үчүн, денебизди чыңдоо үчүн күндө чуркайбыз, спорт залга барабыз, фитнес клубтарга барабыз, түрдүү тамактарды жеп, ошо менен бир кандайдыр бир жакшы чың формага ээ болууга аракет кылабыз. Бирок албетте, эгер машкандар болсо билет, бул бир күндө берилбейт. Жылдап, айлап аракет кылууга туура келет. Адамдын мээси да ошондой. Ошон үчүн эгер түшүнбөгөн болсок текстти, бардык илимий тексттер болобу, ошону мектептен баштап, зерикпестен окуп, ошону түшүнүүгө аракет кылуу керек. Кайта-кайталап окуп түшүнүүгө аракет кыла берсек, биздин мээбиз дагы ошого көнүп, ошол илимий аналитикалык багыттагы тексттерди түшүнүүгө аракет кылат. Дээрлик кийин барып жыйынтыгында кыйналбай түшүнүп калууга алып келет. Эч ким илимпоздор, илимдин докторлор дагы төрөлгөндө эле дароо эле илимий тексттерди түшүнүп, илимий тексттерди жазып калган эмес. Буну бардыгынан сурасаңар болот. Буга тынымсыз аракет, тынымсыз мээнеттин жыйынтыгына жетишкен. Демек, сунуштайм, ошол китептерди, илимий китептерди кайра окуп түшүнүүгө аракет кылгыла. Демек, достор, бүгүн ушунусы менен токтололу. Эми дагы кайталайм, бул теориялык сабак катары эмес, жөн гана эркин сүйлөшүү, эркин кеңешүү катары кабыл аласыңар деген ойдомун. Жана ошондой эле окуп жана түшүнүүгө так кийинчерээк ушундай эркин темада кайрылабыз. Ага чейин сак болгула, ийгилик.